Күндүн баш жаңылыктары Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан фракциясынын 2 депутатын кандай негизде мандаттан ажыратканы тууралуу парламентке келип түшүндүрмө берет. Бул тууралуу жогорку кеңеш жыйынында бүгүн көпчүлүк депутаттар чечим кылышты. Алар ада мандатын алдыргандар Борбордук шайлоо комиссиясын сотко беришти. Ирандын суу аймагына кирип барган 2 АКШ кемеси бошотула элек. Иран бийлиги Кошмо Штаттары бул инцидент үчүн кечирим суроосун талап кылууда. Буга чейин Пентагон ирандыктар кемелерди токтоосуз кайтарат деп убадалады деген. Казакстанда парламент өзүн-өзү таркатуу демилгесин көтөрдү. Мажлистеги фракция лидерлеринин бул сунушуна Назарбаев үн ката элек. Омир каналында жаңылыктар, саламатсыздарбы. Студияда мен Назика Атамбекова. Ушул жана башка маанилүү жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар эми кийинирээк мазмунда. Кыргызстан фракциясынын 2 депутатын мандаттан ажыратуу чечими боюнча БШК жогорку кеңешке түшүндүрмө берет. Бул тууралуу бүгүн парламентте көпчүлүк депутаттардын добушу менен чечим кабыл алынды. Жогорку кеңеште бүгүн аталган фракциянын 2 мүчөсү Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенамановага тийиштүү маселе каралды. Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев бул 2 депутат айым тең мандаттан баш тартуу тууралуу арыз жазып беришкенин айтып, керек болсо аны экспертиза менен болсо да далилдеп берерин айтты. Бирок Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенаманова депутаттык мандаттан өз эрки менен баш тартышкандыктарын белгилешүүдө. Эске салсак, алар чечимге каршылыгын билдирип, Борбордук шайлоо комиссия үстүнөн сотко кайрылышкан. Эртең 1-май райондук сотунда бул маселе боюнча отурум белгиленди. Депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечим сиз менен кеңешилбей сыртыңыздан кабыл алындыбы? Эми меники бүгүнкү күндө чын эле биздин лидерибиз Канат Кедейканович Исаевдин кылган жоруктарына мен жана бүгүнкү күндө абдан таң калуу менен карап атам. Анткени буга чейин мунун жөнүндө сөз да болгон эмес. Башында баарыбыз жазганбыз, шайлоодо эгер добуш албасак баарыбыз кетебиз деп. Эми мага койгон претензиясын да мен түшүнбөй калдым. Мага абдан таң калыштуу болуп калды да. Тактап айтканда БШКга кандай дооматтарды коюп атасыз? БШКга мына конституциянын мыйзамы боюнча мына ар бирибиз өзүбүздүн арызыбызды фракциядан мен чыктым деп туруп өзүм алып барып жазып алып барып беришим керек. Ал жердин баары подделка менен алып келген, датасын да оңдошкон. Ошо кезде лидер да жок болчу. Ошо кезде жогорку кеңеш мен депутаты да эмес элем. Мурда жазган заявленияга эгер таянышса да, анан ошонун баарын одоно бузуп, заговор түзүп, даже фракциянын биздин коллегаларыбыз айтып атат, бизге келип өзүбүздүн кабинетке келип обработка жасап, коркутуу, үркүтүү фактылары менен барып туруп, анан жана кол койдуруп алган деп фракциянын чечими. Ошондо сизге бөлүнгөн шайлоодо сизге бөлүнгөн округда жетиштүү добуш топтой алдым деп ойлойсузбу? Жетиштүү добуш топтомоктусун мен ашык добуш алып келдим. Топтой албагандын баары акча берип азыр отуруп атышат. Бизнеске айланды биздин. Эгер мандатыңызды кайрый албасаңыз, андан тышкары кандай алдыда кандай максаттарыңыз бар? Анда мен айтат элем, элиме, шайлоочуларыма кайрыламын мындан ары. Анан кийин эл өзүн чечсин. Мына бүгүнкү күндө мен ошо Талас элинен чыкты элем. Талас элинин мына канча 10 миңдеген кишиси кол коюшуп, ар бир президентке, парламентке кайрылууларды жөнөтүп атышат. Мен элимде айтып атам, сабардуулук кылгыла, токтогула. Азырынча мыйзамдуу өлкөдө жашагандай мыйзамдуу чечилет деп атам. Жогорку кеңеште айрымдар мандатынан ажырап атса, кээ бирлери кайтарып атат. Бул сөз депутат Жыргалбек Саматовго тийиштүү. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 2 жолу мандатты кайтарылуу алынган Жыргалбек Саматов бүгүн парламентте депутаттык антын берди. Республикада журт фракциясынан талапкер Саматовго Борбордук шайлоо комиссиясы ушуну менен 3-чү ирет мандат берүүдө. Ал партиянын талапкерлер тизмесинен орус жарандыгы бар деген маалыматтын негизинде алынган. Жогорку сотко чейин жеткен бир нече соттук териштирүүлөрдөн кийин Саматов жеңүүчү чыкты. Башка жаңылыктардан Атамбаев бүгүн баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, анда Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштү күчтөндүрүүнү тапшырды. Баш прокурор президентке кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча тартип коргоо органдарынын иш-аракеттери жана коррупцияга каршы күрөш жыйынтыгында туурасында маалымат берди. Эске салсак, буга чейин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы элчиси Сергей Капинос Бишкекте өткөн жыйынында коррупцияга каршы күрөш жетиштүү жүрбөй жаткандыгын айткан эле. Расмий маалыматтар боюнча былтыр коррупцияга айыбы боюнча 350 кылмыш иши козголгон. Пакистандын Кветта шаарында бүгүн эртең менен болгон жардырууда кеминде 14 адам каза таап, 20сы жарадар болду. Жардыруу шал оорусуна каршы эмдөө борборунда болгон. Каза тапкандардын 12-си полиция экени айтылууда. Маркумдар арасында
Жергиликтүү депутат жана 2 бейпил жарандагы бар согуш жандар шал оорусуна каршы эмдөө борборун кайтарууга алган тартип сакчыларын өлтүрүүнү максат кылган деп божомолдонуп жатышат. Окуя болгон Белужистан провинциясында шалга каршы эмдөө кампаниясы жүрүп жаткан. Иран Персид булуңунда Кошмо Штаттардын аскер деңиз күчтөрүнүн 2 кемеси кармалды. Кемелер Иранга таандык суу аймагына кирип жетип, 2 чакырым алыстыкка кеткен. Ирандын Фарс маалымат агенттиги 10 америкалык деңиз аскерлери куралдары менен кармалганын жазды. АКШ бийлиги Тегеран менен байланышка чыгып, кемелерди бошотуу аракетин жасап жатат. АКШнын коргоо министрлиги бул маалыматты тастыктап, Иран кемелер жана экипаж токтоосуз кайтарыларын убада кылышканын белгилеп жатат. Маалыматтарга караганда, кеменин бирөөсү бузулуп калган жерде Ирандын аскер күчтөрү кармап кеткен. Ал арада Иран АКШнын анын суу аймагына кирип барган кемелерди үчүн кечирим суроону талап кылды. Мындай мазмунда билдирүүнү Иран деңиз аскердик күч жетекчиси Али Фадави жергиликтүү телеканалдарга айтты. Түркия полициясы Султан Ахмет мечитиндеги жардырууга шектелип, Анкарада 16 адам кармалганын билдирди. Ислам мамлекети мүчөсү деп кармалгандардын 15-и Сирия жана бирөө Түркия жараны экени такталды. Шектүү делип кармалган сириялыктар миграциялык департаментине өткөрүлүп берилип, депортацияланат деди. Түркиянын башка шаарларында мындан тышкары дагы 21 адам жардырууга айыпталып кармалды. Соңку маалыматтар боюнча, полиция жардыруунун 27 жаштагы сириялык жаран жасаган деп аныктады. Баш аягы террордук актыга шектелип, бүт Түркия боюнча 59 адам тартип сакчылары тарабынан кармалды. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Кийинки бөлүктө Өзбекстанда убакта Акрам Юлдашев эжак каза тапканы белгилүү болду. Анжиян көтөрүлүшүнүн лидери катары белгилүү Акрам Юлдашев 2010-жылы каза болсо да, бийлик анын өлгөнү тууралуу эми айтып отурат. АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик кызматындагы соңку кайрылуусунда дүйнөлүк саясатка сереп салды. Ал кайрылуусунда Орусия дарегине сындар айтты. Казак парламентинин депутаттары президент Назарбаевке кайрылып, мажлисти таратууну суранышты. Мөөнөтү ансыз деле быйыл бүтчү 5-чакырылыштагы парламент депутаттарынын бул сунушун президент кабыл алабы же жокпу, али белгисиз. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири тааныша аласыздар. 1-январдан тарта өзбек жарандары Орусияга биометриялык паспорт менен гана кире алат. Өзбекстан Хава юллары улуттук авиакомпаниясы эми эски үлгүдөгү паспорт жарабасын эскертти. Орусиянын чек ара кызматы биометрикалык документи жок өзбек жарандарын аба майдан темир жол бекеттеринен өткөрбөйт. Орусиянын өзүндө да Өзбекстанга болгон авиабилеттер биометрикалык паспорт аркылуу гана сатылат. Теманы улай ушул эле Өзбекстанда Анжиян көтөрүлүшүнүн лидери катары белгилүү Акрам Юлдашев өлгөнү анык болду. Активист 2010-жылы эле каза болсо да, аны өтүп кеткени тууралуу маалымат кече жакында 11-январда эле ачыкка чыкты. Расмий маалыматтарга караганда, Юлдашев 2010-жылы кургак өлгөн. Ага карата катаал мамиледен улам маркум көп жылдардан бери туугандары менен байланыш кармоого мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Юлдашев 99-жылы мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирилди деп, ошондой эле террорчулукка айыпталып, 17 жылга эркинен ажыратылган. Дүйнөлүк жаңылыктарынан АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик кызматындагы соңку кайрылуусунда дүйнөлүк саясатка сереп салды. Обама Украина менен Сирия Москва таасиринен чыгып жаткандыгын белгиледи. Экономикасы кууш тартса да, Орусия Украина менен Сирияга ресурстарын чачууну улантып жатат, деди АКШ президенти. Обама ошондой эле АКШ үчүн кас империялар эмес, жөндөмсүз мамлекеттер негизги коркунуч, деди. Жылдык кайрылуусунда АКШ президенти Америкада ракка каршы жаңы программа башталаарында жар салды. Анын кайрылуусундагы маанилүү дагы бир нерсе, Обама келе жаткан президенттикке шайлоого талапкер арасында эч кимге азырынча артыкчылык берип колдобоорун айтты. Эске салсак, демократтар президенттикке кимди көрсөтөрү тууралуу так чечимге келе элек. Коңшулар турмушунан Казак парламенти Majlis депутаттары Нурсултан Назарбаевке кайрылып, палатаны таркатууну суранышты. Кайрылууну 3 парламенттик фракция өкүлдөрү жолдошту. Баш мыйзам боюнча президент 2 палата төрагасы жана өкмөт башчы менен акылдашып Majlisти тарата алат. 5-чакырылыштагы Majлистин иштөө мөөнөтү ансыз деле быйыл күздө соңуна чыкмак. Түркмөн бийлиги долларды жүгүртүүгө каршы олуттуу чектөөлөр киргизүүдө. Эми мындан ары өлкө аймагындагы банктарга долларды сатып алууга болбойт, бирок аны сатуу мүмкүн. Валюталарды мыйзамсыз алмаштыргандарды полиция кармап кетүүдө. Чет өлкөгө кетчүлөр үчүн виза картасын өлкө аймагында манат менен гана толуктоо чектөөсү бар. Соңунда эми маданий темада Султан Раевдин «Суфлёр» чыгармасын Лондондогу эл аралык театрга коюу сунушу түштү. Спектакльде чыгармачыл адам катары актрисанын тагдыры негизги өзөктү түзөт. Башкы ролдо эл артисти Назира Мамбетова ойноп, спектакльде автор Султан Раев өзү режиссерлук кылып коет. Кыргыз театрынын Лондонго сапары быйыл жай айларында ишке ашат. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.